Чолпон Байзакованын жеке өзүнүн өздүк баракчасынан алынды. Текебаев тентектигин дагы баштадыбы? Бүгүн айрым соц тармактагы баракчаларда Ата Мекен партиясынын түбөлүк лидери Өмүрбек Текебаевдин жаштарга акыл үйрөткөн жолугушуусунан үзүндү видео тасма тараган. Анда Текебаев учурда эки дос Кыргызстанды жарышып, талашып, башкарып жатат деген таризде сүйлөп жатканын көрүүгө болот. Текебаевдин бул сөзү өзүнүн түзгөн фейк фабрикалар ошол замат көбүртүп жабыртып, Лениндин осуятынан бетер элге жайылтып чыгышты. Тарыхты караңыздар. Текебаев качан эле кыргыз элине эл тандаган бийликтерге жакшылык кылып жүрдү эле. Ал бир гана Акаевка жакшы кызмат кылган. Кытайга үзөңгү кушту берерде залга кирип, кворум түзүп берип, адатынча ал баары менен өз кызыкчылыгы үчүн соодалашат. Анын көздөгөн максаты ишке ашпай калса, дароо каршы чыга баштайт. Атамбаев менен өтө ынак мамиледе жүрүп, өлкөнү талкалап, партиялык, олигархиялык, коррупциялашкан системаны түзүүгө жетишти. Качан гана Аша Досун кезектеги конституциялык реформадан четтетип, алыстата баштаганда, заматта кулпуруп элге күйүп бышкан патриот, оппозиционер болуп чыга келген. Бирок ага карабастан түрмөгө камалган. Текебаевдин дагы бир өңүтү анын батыш каржылаган бейөкмөт уюмдар менен байланышы жакшы. Алар эч качан өлкөбүз өнүгүп кетсин дебейт. Текебаевдин да спонсорлору менен ою бир. Жалпылай айтканда, Текебаевдин бүгүнкү билдирүүсүнүн артында эмне жатат? Биринчиден, Текебаев 2-3 айдан бери Германияга элчилик кызматын сурап күтүп жаткан. Сындап чыкканына караганда, анын бул кыялы ишке ашпай калган. Таарынычын ушинтип билдирип жатат. Экинчиден, жакында парламенттик шайлоо бүтөт. Текебаевдин партиясынын рейтинги көтөрүүнүн мындан башка жолу жок. Элге эмне иш кылдым деп чыгат, эч нерсеси жарытпаса. Сындаган ар дайым оңойда, а бул жагдан ал эч кимди алдына салбайт. Бирок Текебаев айтып койсо эле, эки дос Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев жаман болуп калбайт. Алардын ишин эл гана баалайт. Текебаевдин андай укугу жок. Эл чындыкты билсин. Чындык үчүн акырына чейин күрөшөм. Темирсариевдин эгемендик күнү менен куттуктоосу. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракесине карата кайрылуу. Касиеттүү кыргыз элим. Бардыгыңыздарды мамлекетибиздин эң ыйык майрамы эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен чын дилимден куттуктаймын. Эзелтен кыргыз эли эркиндикти эң бийик тутуп келген. Биз Азия чөлкөмүндөгү эң алгачкылардан болуп, өз азаттыгын негиздеген байыркы, төптүү элдин урпагыбыз. Акыркы 30 жыл ичинде биз ар кандай оор сыноолордон, тар жолдорду кечип өттүк. Сыналдык, бирок сынган жокпуз. Чайпалдык, бирок төгүлгөн жокпуз. Кыргызстандын эртеңки күнү үчүн бардыгыбыз жоопкербиз. Өлкөбүздөгү тынчтык жана биримдик ар бир үй бүлөдөн, ар бир жамааттан башталат. Болочок муундарга гүлдөгөн Кыргызстанды өткөрүп берүү биздин негизги максатыбыз жана ыйык милдетибиз. Кадырлуу мекендештер, элиме биримдик, жериме тынчтык, жалпы журтума жакшылык каалайм. Азыркы учурда менин айланамда болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабай, мени менен бирге болгон мекендештериме терең ыраазычылык билдирем. Мекенимдин, элимдин алдында абийирим таза, өз чындыгым үчүн акырына чейин күрөшөм. Урматтым, менен Темирсариев, Булак, Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. БШК саясий партиялар 3-сентябрга чейин жогорку кеңештин шайлоосуна катышуу тууралуу билдирүү бериши керек. Саясий партиялар 3-сентябрга чейин үстүбүздөгү жылы 28-ноябрга дайындалган жогорку кеңешке шайлоого катышуу тууралуу билдирүү бериши керек. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Шайлоого катышууну каалаган саясий партиялар жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнү дайындалгандан кийин 2021 жылы 3-сентябрь билдирүү берүүнүн акыркы күнү 5 күн ичинде Кыргыз Республикасы мыйзамына ылайык саясий партиялар талап кылынган шайлоо документтерине кол коюу укугуна ээ саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атын жана маалыматтын көрсөтүү менен БШК шайлоого катышуу тууралуу билдирүү бериши керек деп айтылат маалыматта. БШКдан белгилегендей, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөтүүгө мамлекеттик каттоодон же кайра каттоодон өткөн саясий партиялар укуктуу. Булак, Кадам медиа. Эл чындыкты билсин. Айдоочуга ок аткан инспектор 2 айга камалды. Чыңгыз Абдыраевдин өлүмүнө себепкер болгон милициянын кайгылуу кызматынын кызматкеринин баш коргоочу арасы каралды. 1-Май райондук соту инспекторду УКМК абагына 2 айга камакка алуу чечим чыгарганы белгилүү болду. Окуя 27 августта болжол менен саат 21:30 чамасында Бишкек шаарынын Жибек жолу проспектиси менен Гоголь көчөсүнүн кесилишиндеги мечиттин жанында болгон. Ок чыгарган инспектор ошол күнү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМКнын басма сөз кызматы 29 августта билдирген маалымат боюнча дагы 3 адам камакка алынды. Шаардык ички иштер башкармалыгынын патрулдук милиция бөлүмүнүн полкунун рота командиринин орун басары А.Н. полктун 2 ротасынын 3 взводунун кенже инспекторлору Б.Е., Б.А. жана УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алар өзгөчө оор кылмышты жашырып, кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланган деп эшектелүүдө. Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков билдирген маалымат боюнча Чыңгыздын өлүмүнө байланышкан ишти УКМК тергеп жатат. Маркум 29 августта акыркы сапарга узатылды. Булак, Сокол медиа. Эл чындыкты билсин.
Талиптер жакында Кабул аэропортун толук көзөмөлгө аларын билдиришти. Талибан кыймылы Кабулдагы аэропорттун бир бөлүгүн көзөмөлдөйт жана жакында ал толугу менен алардын көзөмөлүнө өтөт деп билдирди. Кыймылдын өкүлү Забиулла Муджахид NHK телекомпаниясына берген маегинде. Америка аэропорттун бир нече аймагына чыгып кетти, алар талиптердин көзөмөлүндө. Биз чет элдик бөлүктөр аэропорттон толугу менен чыгып кетет деген ишенимдебиз. Жакында аэропорт толугу менен талиптердин көзөмөлүнө өтөт, деди Муджахид. Интервью жекшемби күнү жазылган, бирок дүйшөмбү күнү обого чыккан. Афганистанда кырдаал бир нече апта мурда Америка өз аскерлерин чыгарып кете баштаган соң Афганистанда абал кескин курчуган. Талиптер бир катар ири шаарларга кол салып басып алышкан. Согушкерлер өлкөнүн бардык чек ара өткөрүү жайларын көзөмөлгө алып, президенттик сарайга киргенин жар салган. 16 августка караган түнү Талибандын өкүлү Мухаммед Наим 20 жылдык согуш аяктаганын, жакында мамлекетке жаңы башкаруу формасы киргизилерин билдирген. Талиптер чет элдиктер өз жарандарын 31 августка чейин чыгарып кетиши керектигин жар салган. Талибан Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде диний экстремисттик уюм катары тыюу салынган кыймыл болуп саналат. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Адил Турдукулов Равшан Жээнбековдун уулун бомушка теңеди. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун уулу Азат Равшан өзүнүн Фейсбукта баракчасына эмнеге менин атам түрмөдө деген суроо салды. Ага 2019-жылы Кой Таштагы Атамбаевдин короосунда чогуу жүргөн Адил Турдукулов жооп берип, Азат Равшанды селсаякка салыштырды. Анткени жалгыз уулу саясий күрөш жүргүзүшү керек, селсаяктап чет жакта жүрө бербей, деди Турдукулов. Булак Коом пресс. Эл чындыкты билсин. Жапаров кыргыз элинин эгемендүүлүк тууралуу кыялдары талас жергеси жана Манастын ыйык руху менен байланыштуу. Биздин эгемендүүлүк тууралуу асыл ой кыялдарыбыздын башаты дагы, аруу тилектерибиздин мамлекеттүүлүк тууралуу бийик идеалдарыбыздын калыптанышы дагы эзилтеден жер соорусу атыккан дал ушул кереметтүү талас жергеси жана Манас атанын ыйык руху менен байланыштуу деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 29 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган Урааны Манас театрлаштырылган маданий иш-чаранын жүрүшүндө бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Театрлаштырылган иш-чара улуттук Баатыр Манастын күмбөзү орун алган Манас Ордо улуттук комплексинде уюштурулду. Мамлекет башчысы өз сөзүндө эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилөөнүн алкагында ыйык талас жергесинде өтүп жаткан бүгүнкү жолугушуунун терең маанисин баса белгиледи. Кайсы бир кылымдарда замандардын кайсы бир бүктөмдөрүндө эгемендүүлүгүн жоготуп алган качанкы ата бабаларыбыз өз алдынча эгемендүүлүктүн кайра калууна келер кезеңин самап, өз алдынча көтөрөр заманды тилеген тура. Ошол күндөн тартып Манастын рухуна уйкаштырып ыры арнап сыйынганды, ал эми төбөсү бийик күмбөзүнө таазим этип тайынганды ырым кылып, соңунда ошол ыры ааламда теңдеши жок улуу баянга айланды да ырымы улуттук улуу салтка айланды. Ошол себептен тунжурап турган мынабу күмбөз далай муңдун ый муңун тилеген уккан ыйык күмбөз. Мынабу күмбөз бул жарыкчылыкта эл жер үчүн күйүп жанып жашап өткөн далай азаматтын тизелей отуруп алакан жайып касиетиңен кагылайын Манас ата. Тирүү экени чын болсо кыргыз тукуму эзели кем кыла көрбө. Кагылайын Манас ата эл журтубуздун башына күнү тууган заманды буйра көр деп жалбарып мамлекеттүүлүктү миң кайталап суранганына, эгемендүүлүктү какшанып тиленгенине күбө өткөн күмбөз деп айтты президент. Садыр Жапаров белгилегендей кылымдар бою кайталанып айтыла берип, кудуреттүү күчкө, өзгөчө энергияга ээ болгон ошол келечектер күмбөздүн ар бир кыш кирпичине, ушул тегеректер элдин ар бир ташына сиңип уюп калган. Демек, Кароол чокунун тегереги Манастын күмбөзү аруу тилек айтылып, эгемендүүлүк эзилтен тиленген ыйык касиеттүү жер. Президент Манас эпосы бар бир кезде кыргыз эли Евразиянын мейкиндиктеринде көчмөн империяларды түптөгөн тектеш түрк элдери менен мүдөлөш, рукташ болгонун даңазалган табирик экенин кошумчалады. Манас эпосы көчмөн цивилизациясынын байыркы түрк дүйнөсүнүн кара чамгарагын, рухун мурастаган улуулардын, ошол улуулардан куралган элдин гимни. Ошол себептен Манасты угуп жатканыңда бир карасаң байыркы гундардын кылымдар түпкүрүндө чыккан дабышы угулат. Бир карасаң эзелки көк түрктөрдүн айгайлаган үнү жаңырат. Бир карасаң байыркы кыргыздардын баарыңардын башыңарды кошуп бир мамлекетке бириктирем деген тейдеги көк айрыган ураны угулат деп президент баса белгиледи. Ал эпостагы кулаалы таптап куш кылдым, курама таптап журт кылдым деген саптарын келтирип, бул ата бабаларыбыздын мамлекет түптөөдөгү чеберчилиги, улут куроодогу тажрыйбасы гана эмес, кийинки муун үчүндө айтылган керези дагы экенин айтты. Садыр Жапаров көсөмдүк менен айтылган мындай насаат кептин үгүтүн улантуу зарылдыгын белгиледи. Себеби тарыхый жагдай ырбологон мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгаруунун кедергиси канчалык оор тиерин жакшы билебиз. Президент көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун жана анын командасынын 1924-жылы Кара Кыргыз автоном облусунун келечекте кыргыз улутун түзүүдөгү моделин Манас атанын кыял тилегине дал келген, аны уланткан модель катары мисал келтирди.
Жусуп Абдрахманов жана анын санаалаштары Кара Кыргыз автоном облусунун курамына Фергана өрөөнүн төпкүлүктүү элдери түрктөрдүн, кыпчактардын, кара калпактардын курамаларынын кириши үчүн жан өрөп күрөшкөн экен. Аттиң Абдрахмановчулардын бул кыял тилеги модели ишке ашкан жок, бирок ал жана анын санаалаштары курама топтоп журт кылуунун 20-кылымдагы жаңы өрнөгүн көрсөтүүгө умтулган экен. Муну айтып жатканымдын себеби азыркы муун улуулардын жолун улап регионализм, трайбализм, жаатчылык сыяктуу терс көрүнүштөрдөн тамыр жайышына жол бербеши керек, деди Садыр Жапаров. Анын айтымында 21-кылым элибиздин алдына жаңы мүмкүнчүлүктөр менен катар жаңы сыноолорду дагы тартуулады. Кыргызстанды модернизациялоо жана жаңылоо максатын эске алып, биз быйыл жаңы редакциядагы конституцияны кабыл алдык. Элдин колдоосу менен президенттик башкаруу формасына кайтып келдик. Жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттик саясат жаңы Кыргызстанды курууга, жарандардын ишенимин, биримдигин арттырууга, активдүүлүгүн, потенциалын жогорулатууга, ошондой эле жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга, укуктарын корголушун камсыздоого багытталат. Биз келечекте муундардын алдында чоң жоопкерчиликтебиз. Технологиялар жана индустрия жаатындагы алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүү менен өлкөнү заманбап өнүгүү, прогресс жолуна чыгаруу боюнча көптөгөн маселелерди чечүү жаатында алдыда оор жана олуттуу иштер турат. Ошондой эле өлкөнүн көз карандысыздыгы менен суверендүүлүгүн сактоого жана чыңдоого, Кыргызстандын бирдиктүү элинин улуттар аралык жана маданияттар аралык ынтымагын сактоого жана өнүктүрүүгө, маданий баалуулуктарын көбөйтүүгө милдеттүүбүз. Ылайым жергебизде Манас урааны жаңырып турсун, ылайым Кыргызды Манас атанын руху колдосун деп сөзүн жыйынтыктады президент Садыр Жапаров. Булак чындык.